Олимпиададан келген спортчулар сыйланды. Чолпон Атада сел жүрдү. Паралимпиадага кимдер катышат? Арыбаңыз, эфирде Поликлиника медиасынын бул жумада программасы. Бул программада сиздерди аптанын ичинде болгон маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Биздин каналга катталганды унутпаңыздар. 11 август күнү Парижде өтүп жаткан 33-чү жайкы Олимпиада оюндары жыйынтыкталды. Кыргызстандан 16 спортчу катышып, 2 күмүш, 4 коло байге жеңип, жалпы 6 медальга ээ болушту. Күмүш алган спортчуларыбыз бокс боюнча Мушкер Мунарбек Сейитбек уулу жана кыз келиндер арасындагы күрөш боюнча Мерим Жуманазарова. Кыз келиндер арасындагы күрөштө дагы бир ийгилик жараткан спортчубуз Айсулуу Тыныбекова. Ал коло медаль жеңип алды. Ал эми калган 3 колону балбандарыбыз Жоломон Шаршенбеков, Акжол Махмудов, Үзүр Жусупбеков Кыргызстандын куржунуна салды. Париж Олимпиадасында 206 мамлекеттен келген 10 миңден ашуун спортчу спорттун 34 түрүнөн күч сынашты. Кыргызстандык спортчулар жалпы командалык эсеп боюнча 68-орунду ээледи. 13 августта Бишкектеги Турдахун Усубалиев атындагы аянтта спортчуларыбызды сыйлоо аземи болуп өттү. Аземге президент Садыр Жапаров катышып, спортчуларды куттуктап жана белектерди ыйгарды. Күмүш медаль алган спортчуларга 10 миллион сом жана автоунаа, коло алган балбандарга 7 миллион сом жана автоунаа. 5-орунду ээлеген Айпери Медет кызы, Аял Лазарев, Бекзат Алмаз уулу, Амантур Исмаиловдун ар бири 1 миллион сом жана унаа менен сыйланды. Ал эми Олимп оюндарынын катышуучулары Айбек уулу Кубанычбек, Елизавета Петчерский, Эрлан Шеров, Эрназар Акматалиев, Денис Петрашов, Бекзат Алмаз уулуга 500 000 сом жана унаа тапшырылды. Курама командасынын спортчусу 7 миллион сом сертификат. Кыргыз Республикасынын курама командасынын спортчусу 7 миллион сом сертификат жана боюнча Кыргыз Республикасынын курама командасынын спортчусу 7 миллион сом сертификат жана автоунаа менен сыйланат. 7 миллион сом сертификат жана автоунаа менен сыйланат. Мерим Рахмадиловна кыз келиндер күрөшү боюнча Кыргыз Республикасынын курама командасынын спортчусу 10 миллион сом сертификат жана автоунаа менен сыйланат. Курама командасынын спортчусу 10 миллион сом сертификат жана автоунаа менен сыйланат. Ата бейиттин сырын ачкан Бүбүра Кыдыралиева 96 жашында дүйнөдөн кайтты. Сталиндик репрессияда атылгандар көмүлгөн жерди көрсөтүп берген Бүбүра Кыдыралиева 1928-жылы туулган. Бишкектин чет жагында атып өлтүрүлгөн репрессия курмандыктарынын сөөгү жаткан жерди Кыдыралиева 1990-жылы ачыкка чыгарган. Ага бул жашыруун маалыматты өз кезегинде НКВДнын дачасында кароолчу болуп иштеген атасы Абыкан Кыдыралиев 1973-жылы айтып берген. Кыдыралиева укканы Совет доорунда ачык жарыялоого батынган эмес. Эл душманы жарлыгы тагылып 1938-жылы 5-7-8 ноябрь күндөрү атылгандардын арасында Төрөкул Айтматов, Иманалы Айдарбеков, Баялы Исакеев, Касым Тыныстанов баштаган интеллигенциянын 137 өкүлү болгон. Маркумдардын сөөгү 1991-жылы 30 августта жаңы негизделген ата бейит көрүстөнүнө аруланып кайра коюлган. Бүбүра Кыдыралиеванын сөөгү 15 августта Чүйдүн Бир булак айылында жерге берилди. Маркум менен коштошуу зыйнатына бир катар мамлекеттик жана коомдук ишмерлер, замандаштары, жакындары катышты. Чолпон Ата шаарында сел жүрдү. Баштапкы маалымат боюнча 11 августта Ысык көл районунун нөшөрлөгөн жамгырдын кесепетинен Чолпон Ата шаарынын 9 булак тилкесиндеги коктоголоттордон аккан суу көчөлөрдү каптады жана Жүдөмүш каналында сел жүрдү. Ошондой эле Бостери, Бактуу Дөлөнөтү айылдарындагы бир нече көчөлөрдү жана Булан Сөгөтү айылын сел суулары каптады. Куткаруучулар тарабынан Бактуу Дөлөнөтү айылынан бир үй бүлө коопсуз жайга убактылуу көчүргөн. Ошондой эле 11 август күнү жааган жаандын кесепетинен Тоң районундагы Балыкчы Бөкөнбаев унаа жолунда дагы сел жүргөн. Селдин кесепеттерин жоюу максатында 12 августта Чолпон Ата шаарына өзгөчө кырдаал режими киргизилип, жалпы 56 турак үйдүн коро жайлары тазаланган.
Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги быйыл жыл башынан бери Кыргызстанда 300дөн ашык сел жүрүп, акыркы 30 жылдын ичинде рекорддук чекке жеткенин билдирген. Өлкө 2024 жылдын 6 айында табигый жана техногендик кырсыктардан 1 миллиард 900 миллион сом зыян тартты. Уюшкан кылмыштуу топту каржылаган деген шек менен ишкер Жалил Атамбаев кармалды. Октябрь райондук соту Жалил Атамбаевди 4-сентябрга чейин камакка алуу чечимин кабыл алды. Жалил Атамбаев уюшкан кылмыштуу топту каржылоо боюнча кылмыш жаза кодексинин 263-беренеси боюнча айып коюлууда. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматынын билдирүүсү боюнча Жалил Атамбаев укук коргоо органдарынын кызматкери жана жогорку кызматтарды ээлеп турган учурда мыйзамсыз жолдор менен олуттуу финансылык каражаттарды ээлеп алгандыгы аныкталды. Ошол эле учурда Жалил Атамбаев өзүнүн бизнес империясын кеңейтүү максатын көздөп, Өзбекстандагы кылмыш дүйнөсүнүн лидери УКМК тарабынан издөө жарыяланган Салимбай Абдувалиев менен жакын мамиледе болгон. Өз кезегинде Абдувалиев Жалил Атамбаевка колдоо көрсөтүп, бизнес жүргүзүүгө ыңгайлуу шарттарды түзүп, жана ал үчүн кыргыз ишкеринен эбегейсиз каражат алган деп айтылат маалыматта. Улуттук телерадио берүү корпорациясынын директорунун мурдагы орун басары Адыл Акжол кармалды. Бишкектин 1-май райондук сотунун 5-августтагы чечими менен номер 1-төргөө абагына 14-октябрга чейин камакка алынды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ага кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар беренеси менен айып таккандыгы белгилүү болду. 33 жаштагы Адыл Акжол 2022 жылдан 23 жылдын июнь айына чейин мамлекеттик ЛТР телеканалынын жетекчисинин орун басары болуп иштеген. Былтыр июль айында УТРКнын директорунун орун басары болуп дайындалып, бул кызматтан быйыл март айында кеткен. Адыл Акжол блогерлик катарында таанымал. Анын өзүнүн аты жөнү менен ачылган YouTube каналында 800 миңге жакын катталуучусу бар. Негизинен социалдык көйгөйлөр, саясий темалар боюнча видеолорду чыгарат. Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков төрөгөө органдарын күнөөсүздүк презумпциясын сактоого чакырган кайрылуу жасады. Бул тууралуу жогорку соттун басма сөз кызматы билдирди. Менин сиздерге ачык кайрылуу жасоомдун себеби укук коргоо жана күч органдарынын кызматкерлеринин күнөөсүздүк презумпциясын сактоонун маанилүүлүгүнө өзгөчө көңүл буруу зарылдыгы болду. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 57 беренесинде бекитилген күнөөсүздүк презумпциясы адилеттүүлүктүн негизги принциптеринин бири болуп саналат. Конституциянын 57 беренесинин 1-бөлүгүндө ар бир адам анын күнөөсү мыйзамда каралган тартипте далилденмейинче жана мыйзамдуу күчүнө кирген соттун өкүмү менен аныкталмайынча кылмыш жасаганга күнөөлүү деп эсептелбейт. Ошону менен бирге тергөө органдары кылмыш далилденгендей жана кармалгандарды кылмышкер катары көрсөтүшөрүн билдирди. Бул принцип Кыргыз Республикасынын укуктук системасынын ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Тергөө органдары чоң кармоолор жана айыптоолор боюнча маалыматтарды ЖМКларга шашылыш билдирип, коомчулукка кылмыш далилденгенде маалымат беришет жана кармалгандарды кылмышкер катары көрсөтүшөт. Мында агрессивдүү маалымат саясаты күнөөсүздүк принцибин четке кагып, коомчулуктун сот бийлигине болгон ишенимин жоготот. Судьяларга байланыштуу тергөө органдары тараткан маалымат боюнча бир мисал келтирейин. Бул маалымат шашылыш түрдө чыккандыгы көрүнүп турат. Анткени чуулгандуу пресс-релизден бир аз убакыт өткөндөн кийин тергөөчү кылмыш ишин токтотуу жөнүндө токтом чыгарган. Жайкы 17-чи Паралимпиада оюндарында Кыргызстандын атынан 4 спортчу катышат. Бул тууралуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги билдирди. Оюндар Франциянын борбору Парижде 28-августтан 8-сентябрга чейин өтөт. Ага Кыргызстандан быйыл 4 спортчу катышат. Паралимпиадага катыша турган кыргызстандык спортчулар спорттун 4 түрүнөн мелдешке чыгышат. Алар пара дзюдо боюнча Мамат Ибраим Суранов, пара пауэрлифтингде Миргүл Болоталиева, пара триатлондо Айтунук Жомарт кызы, пара жеңил атлетикада Гүлназ Жүзбаевалар өлкө намысын коргошот. Жайкы 17-чи Паралимпиада оюндарында жалпы 22 спорттун түрүнөн 549 медаль топтому ойнотулары айтылды. Сиздер менен бул жумада программасында мен Адахан Аманатов болдум. Эгерде биздин контент сиздерге жакса, бизди колдооңуздар келип жатса, анда бул QR код аркылуу же болбосо алдыдагы тиркеме аркылуу бизди колдосоңуздар болот. Эмки аптадан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.